Талас шаарындагы соода түйүндөрү учурда толугу менен кассалык көзөмөл аппараттары менен кардарларды тейлешүүдө. Жалпысынан шаар боюнча 800дөн ашык ишкердик субъектилер ККМ аппараттарына өтүшү керек болсо, учурда биринчи этап менен 373 субъект кассалык көзөмөл машинасы менен соода кылууда. Этап менен кирип атат. Азыр 1-январдан баштап 200 квадрат метрден ашкандар 30 субъекттер бар бизде. Берде общественный питание жана тойканаларды кошуп эсептегенде ошолорду 1-этабы бүттү азыр. Азыркы күндө 24 точка магазиндер, 6 тойканалар азыркы күндө касса аппарат менен иштешип атат. Мындай ишке мамлекет атайын колдоолорду дагы көрсөтүп келет. Бул багытта 208 кассалык көзөмөл машинасы берилген. Кассалык көзөмөл аппараттары менен кардарларды тейлөө соода түйүндөрү үчүн бир топ ыңгайлуу. Кассадагы кызматкерлердин жумушуна бир топ жеңилдиктерди жараткан. Бул ККМ жаңы аппарат менен биз 1-марттан баштап иштеп атак. Бул жакта полный наименование чектин не товар болсо, ошонун аты жөнү менен чыгат да, мурдагыдай эмес. Ыңгайлуу эле, бирок буга приход кылып буга да киргизебиз да товарларды, чтоб аты менен чыгыш үчүн. Карта да алат бул менен. Элкарт, виза, бүттүк картанын түрлөрүн эле алат. Чек талап кылышат, анан биртке күтүп калат да, кез товарларды киргизе электерибиз да болуп калат арасында. Ошон кардар келген маалда эле сразу киргизип бере салабыз. Ошол эле учурда алган товарлары үчүн чектерди алуу кардарларга да ыңгайлуулуктарды жараткан. Быйылкыдан баштап ар бир соода борборунда чек бериле баштаптыр. Чек менен алган товарлар удобный экен бизге. Вдруг брак болуп калса, же не болуп калса, кайра оштурганга ыңгайлуу экен. Бирок буга карабастан кардарлар соода кылгандан кийин кассалык чектерди талап кылбаган учурлар көп кездешет. Мындан улам мамлекеттик салык кызматы чекти талап кыл, байгени утуп ал лотереялык оюнун уюштурууда. 1000 сомго чейинки сооданы чекти ошо бир лотерея болуп азыр эсептелип берилип атат. Ошол лотереяны ар бир айдын аягында бизде лотерея ойнотулуп атат. Ал лотереяда Бишкектен бир комнаталык Бишкектен квартира, 4 автомобиль машина, смартфондор, айфондор ойнотулуп жатат да. Ошон үчүн кардарларга айылып кетет элек, ар бир кирип соода кылган жерден чектирип өтөчүсүн. Ал эми Талас облусунда ККМ аппараттарын орнотуу боюнча облустук штаб түзүлгөн. Белгилей кетсек, облус боюнча 2733 ишкердик субъекттерине ККМ аппараттары коюлушу керек болсо, учурда 906 аппарат ишке кирген. Алардын 397си аппараттык кассалык көзөмөл машиналары болсо, 309у программалык аппараттары. Иния Тергешова, Кайнар Ормонов, ЛТР Талас облусу.